Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'inde 114 sure düşürgөн. Ошол 114 sure arasından Yusuf suresi Mekke'de düşkөн. Бул пайгамбарыбызга кайгы жыл, өзү кайгы жыл деп жарыяган жылы түшкөн. Анткени пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын Хадича жубайы разияллаху анха энебиз дайыма колдоо, дайыма дем берип турган, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга мал жаны менен жардам берип турган, көңүлүн көтөрүп турган Хадича энебиз көз жумган. Ошол эле жылы Абу Талиб пайгамбарыбыздын абасы, ал дагы колунан келишинче пайгамбарыбызга жардам берет эле. Өзү исламды мусулман болбосо дагы, иман келтирбесе дагы, бирок пайгамбарыбызга сөз тийгизе койбойт эле. Мекке мушриктери коркот эле Абу Талибти. Hazreti Ali'nin atası da korkot эле. O kişi de ötüp gitti. Bir жылда өттү. Адам экен, инсан экен, таасирленет экен, кайгырат экен. Жардамдардын жоктугун сезет экен. Мурдагыдай колдоо жоктугун сезет экен. Алла субханаху ва таала бир себептен Юсуф сүрөсүн Алла таалам түшүрдү. Пайгамбарыбыздын көңүлүн көтөрүш үчүн. Эй Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, сени мурдагылар да пайгамбарлар өткөн. Аларга да ушундай сыноолор келген. Ушундай кайгы, ушундай кыйынчылыктар болгон. Алар кандай өткөн булардан деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Юсуф пайгамбарды өзгөчө маани берет эле да. Айтат эле: Карим ибн Карим, ибн Карим, ибн Карим. Ушундай урматтуу Юсуф пайгамбар өзү урматтуу, жоомарт. Урматтуунун баласы, жоомарт. Ал да урматтуунун баласы, жоомарт. Ал да урматтуунун баласы, жоомарт. Юсуф пайгамбар өзү пайгамбар, атасы Якуб, ал пайгамбар. Анатасы Исхак, ал пайгамбар. Анатасы Ибрахим, ал пайгамбар. Мындайча айтканда ата, бала, небере, чебересинен бери пайгамбар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга Юсуф сүрөсүн Алла таалам түшүрүп, тасалли деп коет, жүрөгүн бейпилдетип, көтөрүп көңүлүн, момундай сыноолор болгон, момундай учурлар болгон. Ошондо дагы биз момундай жардам бергенбиз депчи. Буну айтарыбыз, биз алсызбыз. Пайгамбарлар таасирленгенден кийин, пайгамбарлар Алланын сыноосунда өткөндөн кийин, Алла таала ар бирибизди сынайт. Иманга жараша сынайт. Сыноону көтөрө алганга жараша сынайт Алла таала. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айткан: "Ашаддун нас балаан ал-анбия, сумма ал-амсал, фал-амсал." Пайгамбарлар бул адамдардан эң катуу сыноого кабылгандар пайгамбарлар болот экен. Андан кийин аларга жакындар дейт. Андан кийин аларга жакындар дейт. Ато ибн Рабах деген табиин өткөн. Ато. Ато. Ибн Рабах рахматуллаху алейх Абдулла ибн Аббас радияллаху анхуманын шакирти болот. Табииндерден менмин деген алымдардын бири болот. Ошо айтат: кимге кайгы, кыжалатчылык, сыноо түшсө башына, Юсуф сүрөсүн окусун, проблема чечилет дейт. Алла замат жүрөгүндө кайгысын алып таштайт дейт. Гамын, кыжалатчылыгын замат алып таштайт дейт. Юсуф сүрөсүн. Ошого кулак салып, кунт коюп окусын дейт. Анткени Алла субханаху ва таала Юсуф сүрөсү кандай дегенди мен берген. Кандай болбойлу туугандар, күн сайын сыноодо экенибиз унутпайлы, истигфар менен жашайлы. Истигфар дегени Алла тааладан кечирим сурап. Анткени күн сайын Алланын өкүмдөрү, канча өкүмүн аткарбай калып атабыз. Канча өкүмүн аткарсак, ихластуулук кандай болуп атат? Ал өкүмдү кайсы деңгээлде аткарып атабыз? Бул өзүнчө суроо. Канча жолу сүйлөп атабыз? Аллага жагып атабы, жокпу?
Сүйлөгөнүбүздө ыхластуулук барбы жокпу? Канча сөз угуп атабыз? Ошо ар бир сөздү укканыбызды Аллага жагабы, жакпайбы? Уккан сөзүбүздө Алла ыхлас барбы жокпу? Чоң сыноо. Мейли үй бүлөңүздө болуңуз, көчөдө болуңуз, достор менен жумушта болуңуз. 24 саат сыноодобуз. Муну унутпайлы. Алла субханаху ва тааладан дайыма өзүбүздүн алсыздыгыбызды айтып жүрөйлү. Я Алла, мен алсызмын. Я Алла, мен өтө алсызмын. Мен күнөөкөрмүн. Мен катакермин. Я Алла деп. Көп айтып. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошон үчүн бизге истигфар үйрөткөн. Сеййидул истигфар деп коет. Истигфарлардын эң мырзасы, эң кыскасы астагфируллаха ва атубу илей. Я Алла, мен сени кечирим сурайм, жана тооба кылам деп. Жана тооба кылам. Истигфар. Бүгүн субханалла. Алымдар айтат, бүгүнкү күнү үммөт истигфар кылышат, бирок тооба кылышпайт дейт. Кечирип кой деп Алладан кечирим сурашат, бирок ошо күнөөгө эми кайра кайтпаймын, аны кайталабайм деп Аллага убада беришпейт дейт. Жок, экөө тең болуш керек. Кечирим дагы сурайлы. Алла субханаху ва тааладан тооба да кылайлы. Истигфар менен тообанын айырмасы ушундай. Эми колунан келишинче пайгамбарыбыз айткан: "Ман лазимал истигфар", ким истигфарды бекем кармап жүрсө, "Жа'аналлаху лаху мин кулли дийқин махража". Алла Тааланын жолун ачат экен. Алла субханаху ва тааlanın жолун ачат экен. Мин кулли дийқин, кайерде тар болсо жүрөт. Жүрөк тар болуп атат. Жашоо тарланып кетти. Я, кыйынчылык болуп атабы? Всё. Истигфарды бекем кармаңыз, Алла ачат. Жүрөктү да ачат, жашоону да, бактты да ачат, жолду да ачат. Ва мин кулли хаммин фаража. Ар бир кыжалат, кайгыдан Алла Таала курсанчылык берип чыгарып коет экен. Ва разакаху мин хайсу ла яхтасиб. Күмөн кылбаган жеринен Алла Таала ага ырыскысын жеткирип турат. Истигфардын берекеси ушундай, күмөн кылбаган жерден ырыскысын Алла Таала берет. Ага жетишерлик ырыскыны Алла Таала берет. Ал кар кор болбойт Алла. Моундай Мерседес 5-7 берип билбесе дагы жетишерлик каниет кылат турган ырыскыны Алла Таала берет.